Саламатсыздарбы достор, кайрадан амандашканыбызга кубанычтабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктурууда дагы жалпыңыздар үчүн эң пайдалуу, актуалдуу жана адамдын тагдырына таасир кыла турган темалардын бирин көтөрүп чыктык. Бул үй бүлөдөгү кожоюндун милдети. Үй бүлөнүн чеби бекем болуп, сырттагы адамдардын кийлигишпеси үчүн, үй бүлөдө сыр, андагы кайсы бир мыйзам жөнөмдүүлүктөрдүн баардыгы сакталып, үй бүлөнүн өзүнүн салты, каадасы болуш үчүн кожоюндун ролу өтө чоң эмеспи? Кээде турмушка чыккан кыз келиндер менин жолдошум буга милдеттүү деп анын милдеттенмелерин айтып коет дагы намысына тийип алышы мүмкүн. Же тескерисинче айтпагандан улам үйдө бир нерсе бузулуп тургандай сезилим туулат. Эмесе үйдө кожоюн эмнеге милдеттүү? Бүгүнкү темабыз дал ушундай суроону кабыргасынан койгон соң коногубузду тааныштыралы. Бактылуу үй бүлөлүк борбордун психологу Гүлжан Төрөбекова конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Эмне менен алек болуп жүрөсүз азыркы учурда? Эмне менен алек болуп жүрөм? Ар тараптуу жумушум менен, үй бүлөм менен. Көбүнчө ушул үй бүлөлөргө арналган үй бүлөлөр үчүн кызмат өтөп келесиз. Да, эң биринчи үй бүлөлөргө болгон кызмат бул менин өзүмдүн үй бүлөмө болгон, өзүмдүн үй бүлөмө кылып жаткан кызматымдан башталат го деп айтам. Абдан жакшы, чоң рахмат. Эмесе достор, келиңиздер, суроону кабыргасынан койдук, кийлигише чече баштайлы. Менин жолдошумдун кожоюндун милдеттери, үйдөгү милдеттери. Кожоюндун үйдөгү милдеттери. Кожоюн ал жаңы үй бүлө баштады. Ал жаңы мамлекет түздү, кичинекей. Ал эмне болот? Ал башчы болот. Же болбосо үй бүлөнү команда менен салыштырат да. Үй бүлө бул бир команда. Команда болгондон кийин күйөө бул ким? Ал капитан команды. Ал бүт анын пландары бар, максаттары бар. Үй бүлөдөгү максат эмне? Эң биринчи бактылуу жашоо. Бакубат жашоо, келечекке пландарды коюу, өздүк жактан өсүү, мисалы үчүн күйөөсү өзүнүн үстүнөн иштөө, аялы өзүнүн үстүнөн иштөө, канчадыр бир убакыттан кийин балдар пайда болот, балдарды туура тарбиялоо. Бул үй бүлөнүн эң чоң милдеттери жана кылчу кызматтары. Эмесе эркек үй бүлө курган соң ал команданын капитаны, же болбосо үйдүн кичинекей президенти, жаңы үй бүлөнүн президенти. Ал эмнеге милдеттүү? Эмнени ал өз мойнуна алышы керек? Ал эң биринчи эмнени алыш керек? Үй бүлөдөгү дайыма мындай туруктуулукту түзүүгө. Анткени бул милдеттер дагы эмнеден келип чыгат? Муктаждыктан. Кандай муктаждыктар бар? Мисалы үчүн, ал эркек болгондон кийин ал коргоочу, ал башчы, ал алдыга койгон пландар, максаттары менен үй бүлөнү алдыга жетелейт. Өзү пример болушу керек. Бул психологиялык жактан, каржылык жактан. Каржылык жактан сөз жок. Кыз киши дайы турмушка чыгып жатканда анын өзүнүн күтүүлөрү болот. Жок дегенде үстүбүздө үйүбүз болсо, күнүмдүк дайым финансы болсо, жакшы жашоо болсо, тамак аш, дагы бир эс алуулар, ушунун Романтиканы улана беришин каалайт. Романтиканы улана беришин каалайт. Ошол себептен эң биринчи эле ушунун баардыгы үчүн эмне керек? Финансы керек. Көбүрөөк финансы табып, ошол убакта бүт муктаждыктардын баардыгын камсыз кылуу тарабы. Эми бул нерсени үй бүлө куруп аткан эркек алдын ала даярданып, мен ушуга даярмынбы деп суроо койгону туурабы, же бул нерсе убакыттын өтүшү менен тажрыйба катары топтолобу? Бала кичинесинен ал үй бүлөдө чоңойду. Ал үй бүлөдө жашап жатып эле күн сайын келечектеги турмуш курууга даярданат. Ал кайдан үйрөнөт? Ал атасынын энесине кылган мамиледен үйрөнөт. Эң биринчи. Кийин коомчулуктан карап, бирок эң таасирдүү тарбияны бала үй бүлөдөн алат. Үй бүлөдөн ал акырындан даярданат. Бул өзүнүн ал үйлөндү да. Үйлөнгөндө эркек киши дагы өзүнүн эмнеси менен келет, багашы менен келет. Кыз киши дагы өзүнүн багашы менен келет. Ал кандай даярдыктар менен, кандай баалуулуктар менен келди. Бирок ошондой ал уланта баштайт. Жаңы адам, эки жаңы адам бир үй бүлө болуп башташып атышат. Көп нерсеге үйрөнүүгө туура келет. Кээ бир
мүнөздөрдү калтырууга, кээ бир мүнөздөрдү жаңыдан пайда кылууга ошонун үстүнөн иштеп. Жакшы. Демек, кожоюн жаңы үй бүлө куруп жаткан мырза, анын милдеттеринин бири бул коргоочу. Ал өзүнүн үй бүлөсүн коргош керек. Экинчи жактан камсыздаш керек, колуктусунун эмоционалдык, физикалык жактан баардык жагынан колдоп, кандайдыр бир жөлөк таяк болуу жагынанчы ал өзүн милдеттүү сезеби же ал келинчегим өзүнүн көйгөйүн өзү чечсин деп калтырып койгон турабы? Жок, ал мен айтып атам, үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Башчы болгондон кийин ал кандайча башчы, жөн эле команда бериш үчүн башчы эмес, ал биринчи кам көрүү үчүн кандай шартта жашап атат, анын эли, анын жардамчысы кандай абалда болуп атат, бул сөз жок. Анын эмоционалдык абалына, күндөгү жашоосуна жоопкерчиликтүү. Анткени ал мен болду, эми жашоосунун аягына чейин бирге жашап өтөбүз деп жоопкерчиликти алды. Көбүрөөк жоопкерчилик бул кожоюнда. Анын жоопкерчилигин аткаруу мүнөзүнө да канчалык бир деңгээлде көз каранды болуш керек, анткени кээ бир мырзалар өзү эле табигатынан лидер болуп келет. Кимдир бирөө тескерисинче артыраак эле болуп жүргөн, чечимди бул чыгарсын деп түртүп коюшу мүмкүн. Көбүнчө ар кандай үй бүлөдөн, кайсыл айтып атпайбы, кайсындай үй бүлөдөн өсүп келсе, ошонун таасири көбүрөөк болот дагы. Бирок ар бир биз карап көрөбүз да, үй бүлө деген бул канчадан бери келип аткан үй бүлө. Анын орду болуш керек, кожоюндун өзүнүн орду болуш керек, кожойкенин өзүнүн орду болуш керек. Качан баардыгы туура жерде турганда үй бүлөдөгү жашоо дагы өз нугу менен кете берет. Чоң рахмат. Бүгүнкү темабыз бул үй бүлөдөгү кожоюндун милдеттери болду. Алдыда буюрса дагы бул темага кененирээк кайтып келгенге убакыт болот, мүмкүнчүлүк болот. Ал эми бүгүн эгерде сиз жаңы үй бүлө курайын деп жаткан болсоңуз, ардактуу мырза, анда өзүңүз ал үй бүлөнү коргоочу, ал үй бүлөнүн чоң жүгүн көтөрүүчү катары даярмын деп сезесизби же даярданып жатасызбы? Мына бул ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми жаңы кошулган, жаңы курулган үй бүлөлөр болсо, анда менимче бири-бирине жөлөк таяк болуп берсе, бул эң жакшы нерсе болуш керек. Баардыгыңыздарга ыраазычылык айтабыз, көңүл буруп бергениңиздерге. Ал эми биздин коногубуз Бактылуу үй бүлөлүк борбордон келген психолог Гүлжан Төрөбекова болду. Ыраазычылык айтабыз, алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Ишиңиз алгылай берсин. Угармандар жана көрөрмандар, алдыда уктурууларда үн алышканча.